Саламатсыздарбы? Менин атым Дарика Аманбаева. Сиздер менен дагы бир кызыктуу теманы бүгүн сүйлөшөлү деп чечтим. Бул тема биздин балдарыбызды тарбиялап жатканда жоопкерчиликти өзүнө алууну кантип үйрөтүш керек деген тема. Бул тема менин өзүмө дагы абдан кызыктуу тема. Өзүм баламды канткенде өзүнө өзү кам көрө алган инсан катары тарбиялайм деп ойлонуп жүргөнмүн дагы. Анан көптөгөн психологдор бул жөнүндө сонун маалыматтарды жазышыптыр. Анын арасынан 2 китепти анан бир психологдун маалыматтарын бүгүн бөлүшөйүн деп чечтим. Негизи баланы тарбиялоо бул деген абдан чоң тема экен. Анан көбүнчө эле бизде кандайдыр бир коркунучтар пайда болот экен да. Бизде дегенде бул энелерде, ата энеде, чоң ата, чоң эне жана жакындарында, балдардын. Анан эң бир коркунучтардын бир чоң коркунуч десем болот. Бул деген менин балам өзүнө ишенбей калса, өзүнүн күчтөрүнө ишенбей калса, өзүнүн күчүнө жоопкерчиликтүү жана өзүнө кам көрө алган инсан болуп чоңойбосо деп коркот экенбиз да. Бул жакта мисалы үчүн мындай нерселер бар да. Биринчи силер менен бөлүшөйүн деген китеп бул Анна Быкованын китеби экен. Кантип жалкоо апа болсом болот деген. Негизи жалкоо болуш оңой эле деп ойлосоңуздар керек. Эмнеге ал жөнүндө китеп жазыш керек депчи. Бирок чындыгына келгенде жалкоо апа болуш бул оңой деле эмес иш экен. Анткени биз жалкоо апа дегенде балдарыбыздын өзүнө бир нерсени жасаганды тапшырып, аны байкап турушубуз керек экен, бирок кийлигишпешибиз керек экен. Бул абдан кыйын маселе болушу мүмкүн. Анткени бизде коомдо дагы, өзүбүз дагы ушундай көнгөнбүз. Баламды аябай жакшы карашым керек, аябай жакшы өстүрүшүм керек деп ойлойбуз да. Анан бул туура, сөзсүз түрдө балабызга жакшы кам көрүш керек. Бирок кээде биз чектердин баарынан өтүп кетет экенбиз дагы. Балабыздын ордуна жасаганды каалай баштайт экенбиз да. Бул байкуш кичинекей, бул билбейт, азыр билбейт деп. Бирок ар бир баланын өзүнүн жашына жараша милдеттер бар экен, аны аткара алган. Сөзсүз түрдө 1 жашар балага үйдү жыйнап чыксын дебейбиз. Бирок 1 жашында, 2 жашында мисалы үчүн кантип өзүнүн аркасынан ойногон оюнчуктарын жыйнап койгонду, же кашык кармаганды үйрөнгөндү үйрөтсө болот экен. Эгерде сизге мындай тема кызык болсо, анда бул видеону көрүңүздөр. Демек, кантип балдарды өзүнүн артынан буюмдарды жыйноону үйрөтсө болот. Мисалы үчүн 2 жашар баланы же 1 жашар баланы деп айтылганда, бул жакта мындай формула бар экен. Биринчи өзүңүз айтып түшүндүрөт экенсиз. Мисалы үчүн айтасыз, ушул оюнчуктарды ойногондон кийин аларды ордуна коюш керек балам же кызым деп, Кийинкиси сиз деген аны каяка коюш керегин көрсөтөсүз бир нече ирет. Мисалы үчүн бул корзина, бул сенин оюнчуктарыңдын үйү. Алар сени менен ойногонду аябай жакшы көрөт, бирок кайрадан өзүнүн үйүнө баргысы келет. Түшүндүрүп, анан бир нече ирет балаңыздын көзүнчө оюнчуктарды ошол корзинага топтогонуңузду көрсөтүшүңүз керек, салганыңызды. 4-чү кадам бул деген балаңызды алып алып, чогуу жүр салып келебиз деп өзүңүз менен алып корзинага салганды үйрөтөсүз, көрсөтөсүз. 4-чүсү жарым жолдон, корзинага бараткан жолдон колуна берип балаңыздын же кызыңыздын, эми сен салып көр дейсиз. Ал салгандан кийин сөзсүз түрдө мактайсыз. 4-чү жолу сиз айтасыз, кел сен өзүң салып көрөсүң деп. Анан байкап турасыз. Анан эң акырында жөн эле салып койбойсуңбу деп айтасыз. Ошондо өзү алып барып сала турган деңгээлге жеткенде, болду, сиз мындан ары балаңыздын ордуна такыр оюнчук жыйнабай каласыз. Сизге мындай формула кандай болду? Жактыбы? Эгерде жакса, комментарийге бизге жазыңыздар, же бир нерсе жетишпей жатса дагы жазыңыздар. Демек, бул жакта бул китепте мындай кызыктуу историяны айтып берип атышат. 3 жаштагы бала өзү тамактанганды билбейт экен деп. Андан сырткары ага тамак жагабы же жакпайбы билбейт экен деп. Анткени анын ордуна чечимдин баарын апасы кабыл алат экен. Ал эмне жеши керек, ал кандай жеши керек, анан жада калса ага кашык менен оозуна салып берет экен дейт. Ошон үчүн ал бала билбейт экен да, ага эмне жагат. Бирок жөн эле оозун ачып бергенди үйрөнгөн экен. Садикте 1 жумадан кийин жанагы мен айтып берген формула боюнча аны үйрөтүшүптүр. 1 жумада эле бала өз алдынча тамактанганды үйрөндү дейт. Анан ага жакпаган тамакты жебейм дегенди дагы үйрөнүптүр. Мунун баары эмнеге керек? Анткени эң кичинекей кадамдардан баштап балаңызды үйрөтсөңүз, ал келечекте өзүнүн күчүнө ишенген адам болот. Анан бизде мындай катачылык болушу мүмкүн. Орусиянын психологу Людмила Петрановская деген айым бар. Ошол айым айтат, кээде бизде мындай болуп калышы мүмкүн да. Балабызды алабыз дагы,
чоң жоопкерчиликти үстүнө жүктөп коебуз. Ал кандай болот? Мисалы үчүн 3 жашына чейин же 6 жашына чейин мен чыдап, апа катары чыдап, баламдын артынан жыйнап, буюмдарын жыйнап, оюнчуктарын жыйнап жүрө берем. Анан 4-5 жашка чыкканда аны уруша баштайм. Эмнеге сен билбейсиң? Эмнеге жасабайсың деп. Анан айтам, тур, жыйна, бөлмөңдү жыйна дейм. Ал болсо буга чейин эч качан үйрөнгөн эмес, бөлмөсүн жыйнаганды билбейт. Ошон үчүн ал үчүн бул деген абдан чоң жоопкерчилик. Андан сырткары биз сындап да коюшубуз мүмкүн да. Мындай жыйнабайт деп. Биринчи эле жолу жыйнап көргөнүндө биз сын айтышыбыз мүмкүн да. Бул убакта балдар жоопкерчиликтен коркуп калышы мүмкүн экен. Андан ары жашоосунда дагы өзүнө ишенбей, өз күчүнө ишенбей, жоопкерчиликти алгандан коркуп, жумушка же башка адамдар менен сүйлөшкөнү, баарлашканы баргысы келбей калат экен. Андан ары алар жумушка да орношкусу келбей калат. Ошентип бул алардын ийгилигине, келечегине биз таасир берип коюшубуз мүмкүн экен. Анан бул методдон негизги нерсеси бул деген биринчи жолу көрсөткөндөн кийин эле сиз ойлобошуңуз керек, болду эми мен үйрөтүп койдум, бул эми мындан ары өзү жасай берет деп. Мен айткандай этап менен ар бир этапты ал өткөндөн кийин, үйрөнгөндөн кийин, анан кийинки этапка өтүш керек экен. Бул бир нече убакытты ээлейт экен, эми 1 жума, 2 жума, кээде 1 ай. Ал балдардын өзүнүн жөндөмдөрүнөн дагы көз каранды. Бирок бир жолу үйрөтсөңүз, андан кийин ал кичинекей бир нерсени өзү жасап алгандан кийин ал өзүнүн күчүнө ишене баштайт дагы, анан шыктана баштайт дагы бир нерсени жасагысы келет экен. Сөзсүз түрдө балдарыбызды мактап турушубуз керек дейт. Бир нерсе колунан келсе, ошо сиз айткан нерсени жасаса, сөзсүз түрдө мактасаңыз, анда анын кызыгуусу күчөйт экен. Ошону Анна Быкова жазып жатат жана анын айтуусу боюнча баланы тарбиялоо бул кандайдыр бир жолу эле боло турган нерсе эмес, бул күнүмдүк нерсе дейт. Күндө аз-аздан система катары жасашыбыз керек экен. Эстеп кеткенде отургузуп урушуп, жакшы адам бол, жакшы инсан бол деп чоңой дебей, анан унутуп калганда мейли анын артынан оюнчуктарды жыйнап кое берейин дебей, эгерде бир чечим кабыл алсаңыз, ал оюнчуктарды өзү жыйнаганды үйрөнүш керек же бөлмөсүн өзү жыйнаганды үйрөнүш керек деп, анда сиз өзүңүздү да карашыңыз керек экен. Ошол жолдон чыкпашыңыз керек экен. Аягына чейин балаңыз, кызыңыз үйрөнүп, өздөрү жасап калмайынча, сиз дагы өзүңүз жасап ийбешиңиз керек экен. Ошондо ийгиликке жетишет экенсиз. Ошол анан дагы экинчи китепти, кайсы китепти айтып кетет элем, мага абдан жакты, азыр окуп жатам, аягына чыга элекмин. Балким сизге да кызыктуу болот. Бул Франциянын балдары тамак ашты ыргытпайт деген. Французские дети не плюются едой деген китеп экен. Анан ал жакта айтып атат да, 1 жашар, 1,5 жашар балдар дагы Францияда, ал автордун байкоосу боюнча кафеге келсе, башка жакка барса, тамактарды жерге ыргытып, салфеткаларды таштап, туздарды төгүп, анан чуркап ары бери өзүн ошондой алып жүрбөйт экен. Алар отуруп, салат берсе салат жеп, тамак берсе тамак жешет экен деп. Анан автордун байкоосу боюнча ал деген коркутуу тарбиялоо методдору эмес экен. Ал балдарды эч ким уруп, согуп, коркутуп, бул жакта отур деп айтпайт экен дейт. Бирок балдарды кандайдыр бир тарбиялоо методу бар экен, ошол аркылуу балдар өздөрүн ошондой алып жүрөт экен. Мисалы үчүн столдун үстүндө отурганда. Бирок площадкада же башка жерде алар эркин ойноп, күлүп, кадимки эле балдардай болуп ойношот дейт. Бул экинчи китеп. Бүт китептерди, ошол айтылган китептерди биз комментарийде дагы жазып кетебиз. Эгерде кызыктуу болсо, окуп көрсөңүздөр болот. Булар орус тилинде жана башка тилдерде бар. Тилекке каршы кыргыз тилинде мен көрө элекмин да. Анан дагы ошо дагы бир ирет айтып кетейин. Людмила Петрановская абдан көп ошо балдарды тарбиялоо жөнүндө айтып кетет. Көп маалыматты интернетте, YouTube'да берет. Бош убактыңыз болсо көрүп койсоңуздар болот. Бул видеонун негизги максаты бул деген ушундай кызыктуу маалыматтарды сиздер менен бөлүшүү жана мен өзү эне катары кандай маалыматтар мага жардам берип жатса, мен ошолор менен сиздер менен бөлүшүп кетейин деп атам. Анан балдарды тарбиялоодо сиздерге ийгилик каалайм. Өзүңүздөрдү эң башында айымдар, энелер, апалар, өзүңүздөр бактылуу болуңуздар. Анан балдарыңыздар дагы бактылуу балалыкка ээ болсун деп каалайм. Көрүшкөнчө.